Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуу үчүн жогорку билим болуш керек деген норманы алып салуу сунушталды. Мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылган. Андыктан коомчулуктун бул жаатта ар кандай ойлор айтылып, бирок көпчүлүгү билими жогорулар гана барса дешет. Билимди ордуна коюш керек. Диплом алып, анан ошого жараша иштесе жакшы болот. Уровень знания болуш керек, дипломдун кереги бар. Кийинкири даже ал өзү заниматься эткен абдан башка отрасльда башка немелер боюнча дагы абдан күчтүү билими болуш керек депутат. Диплом жок болсо эле мындай айылдан чыккандар барып иштесе боло берет. Мына сага кызык, мугалимдин дипломун текшериш керек, а депутаттыгын жок. Муну билгенде депутат эле болмок экенмин. Бул туура эмес сунуш. Жогорку билими болбосо, окубаса, кайсы түшүнүктүн артынан иш алып барат? Мектептин программасы мененби? Белгилесек, мыйзам долбоорун депутаттар Нурланбек Шакиев, Улукбек Ормонов, Дастан Бекешев, Сейит Атамбаев жана Марлен Маматалиев сунуштап жатат. Алардын катарын Жанар Акаев да толуктайт. Анын айтымында бул кадам баш мыйзамга шайкеш келтирүү максатын көздөйт. Ошондой эле эл арасынан чыккан мигрант болобу, спортчусубу чыныгы элдин көйгөйүн билген өкүлдөрдүн парламентке келишине чектөө койбош керек дейт. Мындай мыкты эл өкүлү боло турган адамдарга биз мындай тоскоолдук кылбашыбыз керек. Депутат деген бул синоними эл өкүлү. Элдин өкүлү ошол мисалы 10 жылдап, 20 жылдап мигрант болуп жүргөн, 10 жылдап, 20 жылдап спорт тармагында жүргөн адамдарыбызды ошо убагында экзаменге катышкан эмессиң, дипломуң жок деп туруп жогорку кеңешке келтирбей коюу аракети болбош керек. Жогорку кеңешке келчү адам элдин ичинен сурулуп чыгып, ушул жерде такылдап элдин көйгөйүн айтып туруш керек. 4 диплому менен жогорку кеңешке келип алып, унчукпай отурган жарандарыбыз эмне жок дейсиңерби? Бул арада серепчи Жолдошбек Бөтөнөев сунуштун берилгендигин катачылык деп мүнөздөйт. Парламентте бардык тармактын адистери, кесибинин мыктылары жана сабаттуулар отуруусу керектигин баса белгиледи. Анткени мыйзам чыгаруу бийлиги өлкөдө эң биринчи катарда туруп, ага карап өлкөнүн экономикалык, социалдык көйгөйлөрү чечилет дейт. Ошондой эле депутаттарды да шайлоодо элдин орду чоң экени, саясий аң сезим ар бир жаранда калыптанышы керектигин айтты. Өтө акмакчылык болчу. Себеби мыйзам чыгаруу бийлиги бул эң жогорку бийлик болуп эсептелет. Ал мыйзамды чыгарат, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн, аны аткаруу бийлигине берет. Жогорку кеңештеги баягы депутаттар кабыл алып берген мыйзам чыгаруу бийлиги кабыл алып берген мыйзамды аткарбаса, кынтыксыз аткарбай, мыйзамды бузса, аны сот бийлиги соттойт. Көрдүңөр, бул элементарный эле логика да, жөнөкөй эле логика. Анан ушуну деле проблема кылып, сенсация кылыштын өзү кереги жок болчу да. Борбордук шайлоо комиссиясы жыл башында Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутатынын диплому жасалма деп мандатынан ажыраткан. Атайын кызмат жакында эле дагы 2 эл өкүлүнүн диплому жасалма экендиги боюнча маалымат берген. Алар менен катар 16 кызматкер өз каалоосу менен жумуштан кетсе, бир мэрдин, бир экс-мэрдин диплому жасалма экендигин айткан. Ушул тапта текшерүүлөр да уланууда. Албетте бул прецедент биринчиден ошол бир жогорку кеңештеги фракциянын депутатына болду. Ал депутаттын дипломун көрсө мыйзамсыз болуп табылды. Ал табылганда албетте ал жерде биз байкадык. Диплом берүүчү тарап, мындай айтканда жогорку кожоюн өкүлдөрү, алар жоопкерчиликке тартылышты. Мамлекеттик органдардан чыккан мыйзамсыз алган дипломдор менен карай турган болсок, ал жерде көбүнчөсү чектөө киргизилип, буйруктун негизине кетирүү аракеттери болуп атат да. Ошол себептен ал жерде эми албетте берилип аткан жогорку кожой өкүлдөрү жоопкерчиликке тартылат. Ал эми экинчи, ал жаранын өзүнө жоопкерчилик болуш керек. 2021 кабыл алынган президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамда парламенттин депутаттыгына жогорку билими бар адамдар гана талапкер боло алары жазылган. Ага чейинки мыйзамда депутат болуш үчүн жогорку билим талап кылынган эмес. Белгилесек, сунушталып жаткан мыйзам долбоору жергиликтүү кеңештердин депутаттарына жайылтылбайт. Айганыш Туратбек кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.